Статистикалык маалыматтарга таянсак, бир күндө дүйнө жүзү боюнча 365 миң наристе төрөлөт. Анын ичинде Кыргызстанда 200гө жакын ымыркай жарык дүйнөгө келет. Бүгүн биз өлкөнүн демографиялык саясатына активдүү катышып, өзүнө жүктөлгөн ишти так аткаруу менен калктын санын көбөйтүүдө кичине болсо да салым кошкон инсандар туурасында сөз кылмакчыбыз. Алардын бири каарманыбыз Гүлүмкан Кулжабаева 26 жылдан бери төрөт үйүндө иштеп, 5 миңге жакын наристени жарык дүйнөгө алып келген. Бұл ең ардақтуу, ең сыймыктуу адамзаты мындай жаңы перзенттин төрөлүшүнө баарыбыз кубанабыз да, адам жаралып атат, ушул жарык турмушка келип атат. Эң алгачкы ушундай дежурство деп коет, бизде түнкүсүн дежурство этебиз, ошондо бир жалгыз эле өзүбүз болобуз да, акушерка менен. Анда мындай старший товарищтер жок. Ошол кезде жан башы менен келген баланы төрөтүп калдым. Акушеркам 25 жыл иштеген. Көп жылдан иштеген, айтты ушундай төрөттү врачтар гана кабыл алыш керек депчи. Биринчи эле күнү ошол күнү иштеп аткам, биринчи күнү дежурствого турдум. Бирок мен ординатурадан кийин келгем да, анан айтты, ошо врачтар кабыл алат, сиз кабыл алышыңыз керек деп. Анан төрөттүм, абдан переживать эттим. Оор негизи ошол жан башы менен келип калган оор төрөттөрдүн бирине кирет да. Бирок менин багыма мурун төрөп жүргөн аял экен, ошол азыркыга чейин эсимде бар, 3-чү төрөтүшү болчу. Мен аябай ушундай волноваться этип атканымды сезип туруп айтты, коркпоңуз, мен аябай жакшы төрөлдүм деп. Ийгиликтүү жакшы төрөлдү. 3 кило 300 эркек бала төрөлдү. 4-5 күндөн кийин чыгып кетти жакшынакай. Адам баласы үчүн эң ыйык жана баалуу бул эне, киндик кан тамган жер. Жана ошол баланы төрөтүп, бул дүйнөгө алып келген жаңы иңалаган үнүн биринчилерден болуп уккан адам. Аны элибизде Умай эне дейт. Номер 3-чү төрөт үйүндө көп жылдардан бери эмгектенип келе жаткан Гүлүмкан эже дагы миңдеген инсандарга Умай эне аталып, алардын айрымдары бүгүнкү күнгө чейин катташып турат. Кээ бирде көчөдөн таанып, аялдар айтышат, сиз мени төрөткөнсүз, менин баламдын экинчи, үчүнчүсү. Даже бир аял бар, мен ушу жаңы эң биринчи баштаганда менде учетто турган 5 баласын төрөттүм. Анан ошол издеп келип, ошол кызы дагы менден төрөп кетти. Бир ай болду, ошол 5 баласын эң биринчи баласы кичине оорукчалыраак болуп калган экен. Ошо экинчиси болчу, төрөбөйм деп ыйлап аборт жасатканы келген, болбой калтырып койгонбуз, төрөдү, 5-өн тең төрөдү, кийин 5 баланы төрөдү, анан кызы жакында төрөп, уже 3 ай болду, 3 айлык болду. Кызы издеп келип, ушу кызын да төрөп кетти, болот ушундайлар. Өзүңдүн кесибиң как-то сыймыктануу, мен да бир керек экен, биздин кесипте ушундай эмнегедир, жакшы нерсе менен келди, менден бир жакшы нерсени күттү, ушу какой-то бир неме төлгө сыяктуу кылып алышат да, кээ бирлерчи обязательно ушул сенин дежурствоңдо төрөсөң экен, ушул эженин эмесинде болот ошондой больнойлор. Конечно, сыймыктануу, мени издеп келди, ардактуу кесип деп ойлойм. Жаман айтпай жакшы жок демекчи, айрым учурларда төрөт үйлөрүндө жарык дүйнөгө келбей, же болбосо жаңы төрөлгөн маалында көз жумган наристелер катталат. Албетте бул маңдайга жазган тагдыр. Бирок кандай болгон күндө дагы мындай терс көрүнүштөр айрым бир адамдардын күнөөсүнөн келип чыгат. Көпчүлүк учурда мындай фактыга медиктер күнөөлүү деген дооматтар коюлат. Ал эми кээ бир учурларда энелер өздөрү күнөөлүү болуп чыга келишет. Даже 3-чү, 4-чү жолу төрөп атканда деле ушундай корккон учурлар болот. Аябай ойлонушат аялдар. Төрөт ушундай процесс 1 секунд деле бир башкача немелер болуп кетчү, осложнениялар болуп кетишет. Ошондо аябай кабатыр болушат. Көпчүлүгү врачтардан, акушеркалардан зависит этет. Эми айтып туруш керек, ушундай болот, мындай ожидание, тигиндей даяр болушуңуз керек, ушундай процесс болот деп. Если даярдап, жакшы даярдасаң, аял затын көпчүлүгү бирок тилекке каршы осложнениялар болгон учурлар болот. Көпчүлүгү аялдардын ден соолугуна байланыштуу болот да. Ошондой учетко турушпайт, кээде кеч турушат, анан жанагындай экстрагенитальный дейт, бөйрөгү ооруган, жүрөгү ооруган аял заттар көпчүлүгү учетко турбай коркуп жүрө беришет. Анан именно ошол төрө турчу маалында келишет да, көп кыйынчылыктарды туудурат.
боюнда кандай бул протекать этти, эмне анализдери да жок, же УЗИнин заключениясы жок. Биз мындай таяна турган эч анализдери жок. Еще көпчүлүгүндө ушундай осложнение менен ушул боюнда бар осложнениясы эклампсия деп коет, аябай коркунучтуу, кровотечение берет, ошол себептен комаларды берет, көп осложнение, мындай осложненияларды берет, ошол абдан кооптонуу болот да ошондо. Коомубузда дагы бир кайгылуу жат көрүнүштөрдүн бири таштанды балдардын көбөйүшү. Союз мезгилинде бага албайм деген балдар ооруканалардын, балдар үйлөрүнүн босоголоруна ташталса, бүгүнкү күндө көчөлөргө, таштанды таштоочу жайларга, дааратканаларга ташталган наристелердин саны көбөйдү. Адистердин айтымында бул сыяктуу терс көрүнүштөрдү түшүндүрүү иштери менен кичине болсо дагы алдын алса болот. Баарыбыз эле социальный фактор деп ойлойм да, ошол себептен келишет шаарга, анан же окубайт, же иштебейт, акча керек болот, ушундай жеңил немелерге барып, анан аборт жасай турган мезгилден өтүп кетет дагы, анан чоң сурокто жасалбай калат. Анан төрөгөнгө туура келет. Ата-энелер билинбейт. Мен ойлойм, кээде ушундай көп беседа кылабыз да, ата-энелерди чакырткыла, энеңди, атаңды чакырткыла, сүйлөшөлүк деп учурлар болот. Энеси, атеси келип алып кетип калган учурлар болот. Көпчүлүгү билгизбей ошондойго барышат да. Кээ бир учурларда жакшылап сүйлөшүп, азыр ушундай жерлер бар, баланы багып отурумдук таштап кийин алып кетсең болот десең, ойлонушат көпчүлүгү. Дени сак улут, дени сак коом. Бул уран качан болбосун саламаттык сактоо кызматкерлеринин көңүл борборунда. Дарыгерлердин айтымында келечекте эне болом деген ар бир аял зат биринчи кезекте өзүнүн ден соолугуна кам көрүүсү зарыл. Түйүлдүк жаралгандан баштап канчалык аял затынын, ошо эненин, болочок эненин ден соолугу канча жакшы болсо, өзүн жакшы алып жүрсө, убагында көрүнсө, анан жакшынакай тамактанып, баардык нерсени биздин предписаниябыз боюнча болсо жакшы эле болот. Сүйлөшүш да керек, эме менен ошон болочок эне, ошондой школа матери деген бар. Ошолорго барышат, үйрөтөт атасы, энеси да. Албетте, канчалык ошол аял заттын ден соолугу жакшы чың болсо, ошончолук жакшы ден соолугу чың перзенттер эле. Болочок эне болом деген кыздарга албетте өзлөрүн караш керек, ден соолуктарын чың болуш керек, жакшылап даярданыш керек, жоопкерчиликтүү болуш керек. Өзүнүн канчалык өзү ошол эне болууга даярданып барса, ошончолук баары жакшы болот. Анан андай болуп калды, мындай болуп калды деген учурлар көп болот. Ошондуктан канчалык таза, жакшы сезим менен баардыгы жакшы болсо, ошончолук баары жакшы болот деп ойлойм.